Күчө Атамбаевдин башкаруу жылдарындагы карыздардын маалыматы боюнча Атамбаев жооп бербедиби? Ошого пикириңиз кандай? Карыздар Атамбаевдин убагында чын эле көбөйүп кеттиби? Карыздар кандай колдонулду? Экинчи суроом, Себат жанагы Гүленди айыптап түрктөр жапкылады деп атат да. Маариф фонду келсин деп атат. Ошого көз карашыңыз кандай? Себат бизге пайда алып келеби? Өкөнү тең ачып алсак кандай болот ушу? Биринчисин баягы кечээки Атамбаевдин чыккан макаласы боюнча көрүп атасыз. Ар ким өзү актанат да. Эгерде ортосунан карап, агын актай, көгүн көктөй кылып өзү айткандай кылып туруп, бул жакта күрүчү бар экен, бул жакта күрмөгү бар экен деп, арпаны арпадай, буудайды буудайдай кылып бөлө ала турган коом барбы бизде? Жок. Бизде бүгүнкү күндө чындыкты айтсаң ишенбейт дагы, жалганды айтсаң ушуну аябай артыңан калып, кулагынын кычуусу канганча угат. Дагы да тойбой калып артыңан угуп жүрүп. Ушундай коом болуп калды. Эгерде айтылып аткан Атамбаев берип аткан макаладагы көрсөткүчтөрдү эгер туура ой жүгүрткөн киши болсо, карап көрсө болот да. Мына азыр ушул жыйындын алдында Айдар мырза менен сүйлөшүп отурсак, ошо айтты эле да, биз ички дүң продукцияга алып карабайлыбы карыздын көлөмүн? Ички дүң продукциябыз канча дагы, ошого карыз канча пайызга көтөрүлдү, канча эсе көтөрүлүп кетти. Атамбаевдин мезгилиндеги карыздардын баары эбегейсиз, анан өзүн өзү актабай турган максаттар менен алынган. Акталбай турган максаттар. Эгер эсиңиздерде болсо, мындан бир кыйла убакыт башта мен айттым эле, ошол түштүк түндүк альтернативалык жолу деген жолдун кереги барбы бизге? Кереги сөзсүз бар. Бирок ушундай баа менен керекпи? Кереги жок. Бизге ТЭЦ керекпи? Керек. 386 миллионго 2 буу казанды алмаштырышыбыз керекпи? Керек эмес. Андан азыраак акчага Душанбеде, Ереванда жаңы жылуулук борборун куруп коюшту деп айттым эле ушул жерде. Кеп керек эмес деп аткан жокмун. Керек, бирок кантип? Ошол Жалал-Абад, Казарман, Бишкек жолун аябагандай бир дээрлик бир азыр канча 800 миллионго чыгып кеттиби? Ошол 800 миллион долларга ошондой жол кургандан көрө 80 миллиондук турган 10 керемет завод, фабрика курбайсыңбы айланайын? Ошол завод, фабрикадан келген түшкөн акчадан жолуңду курасыңбы, үйүңдү курасыңбы, аэропорт саласыңбы, самолет сатып аласыңбы? Кыргыз өзүң ээ болуп калат элең ошого. Аны жолго сарптарыштын эмне кереги бар? Уурдаганга эң оңой, эң жеңил, изин жашырып койгонго жеңил уурулук бул жол. Жолдун курулушу. Ким барып өлчөйт аны? 15 сантиметрге кум төктүбү, же 30 сантиметрге төктүбү? Ким өлчөйт? Мына бизде иштеп аткан Кытайлар айтып атпайбы? Мына азыр чоң момундай таштар менен куруп койду го азыр. Ал эртең кыш болгондо, арасына суу киргенде, муздаса, муз кеңейет, ал таштарды тебип чыкпайбы? Карап көрбөйлүбү ушуну? Кытайлар өздөрү эмне деди? Эгер Кытайда биз ушундай жол курсак, бизди атып салмак дешти. Ал да менин сөзүм эмес, ошо иштеп аткан Кытайлардын сөзү. Кыргызга боло берет, неге? Дагы 2 жылдан кийин башка мэрге дагы тыйын керек. Ал дагы жол оңдош керек. Кимдин эсебинен? Сиз менен биздин эсебибизден. Кимдин эсебинен? Биздин неберелердин эсебинен. Биз бүгүн ушундай элбиз. Биз неберелердин рызкысын жеп аткан элбиз биз. Аны түшүнбөйбүз, билбейбиз. Аянтка чакырып койсо бактылуу болуп жыргап бийлей беребиз. Эгеменбиз деп. Эмнең эгемен Кыргыз? Кечээ мына аттуу баштуу саясатчылар Чолпон атага чакырып койгон экен. Ушундай бактылуу болуп, ыйлап жибере жаздап интервью беришип атат. Баркың ошол эле экен го. Тег эле дасторконго чакырып койсо эле бүттүк экен го. Ушул кезге чейин бизди эч ким чакырбады эле, бу киши чакырды деп бактылуу. Ой, атаң. Мына баасы. Ошондуктан бул жолдун бизге кажети жок эле бүгүнкү күндө. Коррупция аябагандай каттуу гүлдөп кетти. Эмне үчүн коррупционер дегенин баары Америкага, Англияга, Эмиратка, Дубайга качат дагы ошол жерде жылына 25 миң, 30 миң доллар төлөп, балдарын, кыздарын эч кабагы кыйшайып койбостон, кылы кыйшайбастан
мектептерде окутуп атышат. Мен ысык көлгө барып 10 күн демала албайм го. Акчам жетпейт, каражатым жетпейт. Азыр келип күнү келип туруп, Ошко самолет менен учуу да кыйын болуп калды. Себеп ээси жок үйдөй кылып 4000 сомго чыгарышты. Намыссыз. Айрыкча мына Курман айт күндөрүндө, ой кыргыз, аябай жаман кеттик бейли, жаман бузулду. Өтө жаман бузулду. Бара албай калдык го, уча албай калдык го самолет менен. Батаага чакырып калса бара албай калып атпайбызбы? Ушуну жөнгө сала турган көп бир академия болуштун кереги жок го. Ойлонуш керек го. Жападан жалгыз самолет учуп аткан жер болсо, эмнеге мындай кыласыңар? Эмнеге ушу 4000-5000ге чыгарасыңар? Таптакыр болбой калгандагы аркасыздан кыргыздын чөнтөгүн кагып алуу саясаты. Буга дагы унчукпай атабыз, учуп эле атабыз. Биз менен кошулуп учуп койгон болсо кыйкырып атабыз бактылуу болуп ыйлап. Себат боюнча баягы ээси жок үйдү коногу бийлейт дегендей болуп, эгерде сиздер элестетип көрүңүздөр, Кыргыз СССР болуп турган мезгилде башка мамлекеттин билим берүү тармагы келип биздин мектептерди курчу беле? Жок. Башка мамлекет келип өзүнүн идеологиясын жүргүзчү беле? Жок. Таптакыр андай болчу эмес. Азыр биз баягы тооктордой болуп калдык да, ал мектеп көтөрүп келсе деле барып эле ыйлап эле бутун кармап жыгылып атабыз. Мунусу мечит көтөрүп келсе деле ыйлап жүгүрүп атабыз. Мунусу оорукана жүгүрүп келсе деле жүгүрүп атабыз. Бирөөлөр келип, мен силерге ашкана куруп берейин деген болсо чөгөлөп жатып калып атабыз ошонун бутун кучактап. Биз баягы тооктордой болуп калдык, жүгүрө беребиз ким келсе. Токтошубуз керек. Себат сөзсүз түрдө Кыргызстандын билим берүү мыйзамына ылайык иш жүргүзүш керек. Ким болсо ошол болсун. American School деп да ачып алып атат, Оксфорд деп ачып алып атат. Кытай келип ачып атат. Япондор келип ачып атат. Корейлер келип ачып атат. Эмне иш жүргүзүп атат алар? Кандай иш жүргүзүп атат? Модумаров атасынын үйүнө барса дагы акмалап дарбазадан кетпей турган азаматтар ошолор да акмаласа болмокко. Не иш жүргүзүп атышат алар? Бирок бүгүнкү күндө Түркия менен абалыбыз аябай жакшы болуп кетти деп калпакты көккө ыргытканга шашпагыла. Шашпагыла азаматтар. Азыр телени сайсаң эле Түркия менен мамилени оңдоду, орустар менен оңдоду, казактар менен оңдоду. Жок садакалар, андай эмес. Анын артында чоң маселе туруп атат. Аябагандай чоң маселе туруп атат. Не деген маселе бул? Кечээ мына Түркиянын жетекчиси расмий түрдө 130 кишинин тизмесин берип кетти. Алардын бирөөсүн бере алабы? Алар күтөт. 1 ай өтөт. 2 ай өтөт. 3-чү айда сурайт. Кана жыйынтык? Неге бербедим? Алардын принциби ушундай. Менин душманымды корголосоң, сен да менин душманымсың деген принцип. Азыр калпакты көккө ыргытпай туруп тургула, бир аз өзүңөрдү басып тургула айна. Бул гүлү түшүм алды да. Мына Атамбаев келгенде дагы баары калпакты көккө ыргытып, Түркия менен бир туугандай боло түшкөн. Боорум эле боорум деп жатып калган боорум. Не болду 2 жылдан кийин? Азыр шашпагыла. Алмайдын бермеyi бар. Не менен кайтарат? Кантип кайтарат? Кайтара албаса кандай чаралар колдонулат? Чоң маселе бар. Ошондуктан Себатты Сапат деп өзгөрткөн, бирок ошол Кыргыз Республикасынын билим берүү мыйзамына ылайык иштеген болсо анын зыяны жок. Айтор бир эле билим берүү тармагы эмес, кайсы тармак болбосун, Кыргыз конституциясына, Кыргыз элинин каада салтына, маданиятына, Кыргыз элинин динине, дилине жараша иштей берген болсо, эшик ачык болуш керек. Менин пикирим ушундай, ишенимим ушундай. Рухордо маданий борборунда Кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн улуу инсандардын айкелин тургузган деп Фейсбуктан уктук. Кененирээк маалымат. Басыңыз, Жыргалбек мырза, Москвадан берип атыпсыз. Басыңыз дагы интернетке кирсеңиз, Мадумаров дегенде бассаңыз, ошол Баял Исакеевдин дагы, Жусуп Абдрахмановдун дагы, Исхак Разаковдун дагы ачылыштарындагы бардык маалыматтар жүктөлгөн ошол жерге. Эмнеге ошо жакшылык жагын жүктөп койсо, таптакыр көрбөй каласыңар дагы. Анан 30 секундтук бир ушак чыгып кеткен болсо эле жабылып эле жатып калат. Ага ошол Рухордого, ошол жетекчилердин айкелин тургузууга бир кишиден, мына ааламга жар салып айтам, бир кишиден бир тыйын албай биз тургуздук ошону. Бир кишиден бир тыйын албай.
мына көзү өтүп кетти, Ленин Абдрахманова деп, Жусуп Абдрахмановдун кызы, Света Исакеева деп, Светлана Исакеева, Баял Исакеевдин кызы ошолор катышты, күбө болушту. Салтанаттуу түрдө ачканбыз. Азыр ушунан улам кечээ көчмөндөр оюндарын баштап атканда дагы 2014-жылы Ысык көл, Нарын, Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад областтарынан бүтүндөй элге белгилүү аксакалдарды чакырып, ошол жерде ресторанда чоң дасторкон жайып, мен ошол жерден бата алдым эле. Ушул ишти баштап атабыз. Ушул ишке бата бергиле аксакалдар деп. Мына эки жолку баатыр Таштанбек Акматовду, Кыргызстанга белгилүү аксакал Мар Байжиевди, Бейшебек Акуновичти, көптөгөн аксакалдар ошол жерде барып бата берген. Айланайын Адахан, аябай чоң иш баштап атырсың, жараткан өзү колдосун деп. Баягы жан баштап жатып көчмөн оюндарын өткөргөндөргө айтып атам мен. Келип көмөк берип койсоңор болмок. Ошол жерде ат майданын куруп атканда күн түн ошол жерде жүрүп аттык. Дүйшөн Шаяхметович Сооронбаев деген кишиге айтып бир 3 жашар карамал алып барып ошол балдарга союп иштеп аткандарга үшүбөй ысык тамак жегиле деп. Мына ошол мен өткөрдүм деген азаматтар келип бир куюм чай куюп бергенин уккан жокмун. Социалдык тармактардан келген суроо Арфа Бекиева дейт. Менде суроо эмес сунуш, саясаттагы принциптериңизди бузуунун сунуш кылат элем. Себеби акча бербесе, бирөө менен мамилеге барбаса, саясатта бийликке жетүүгө кыйын. Азыркы учурда таза адам бийликке бара албайт. Сиздин президент болушуңузду каалаган адамдар көп, бирок сиз да аракет кылыңыз. Эми коом бузулду, коом арам жолго түштү деп мен дагы ушу арам тамакка аралаштыргыңыз келет го дейм. Мага андайдын кереги жок. Арфа айым, мен сиздин сунушуңузду түшүнүп атам, ичиңиздеги көкүрөгүңүздөгү мүдөөңүздү да түшүнүп атам, бирок ага бара албайм. Себеп акыретке барганда ар ким өзү үчүн жооп берет. Мага эл ушундай сунуш кылды эле, арамдыкты колдоно бер деп айтты эле десем, ал жооп акыреттеги суракта мага шапаатчы боло албайт. Мен бул дүйнөдөн эмес, акыреттен коркуп жашайм. Өтүп кетет экенбиз баарыбыз. Көз ачып жумганча. Бүгүн бар да эртең жок. Бүгүн түштүккө чейин сүйлөшүп отурган кишиң кечинде кабар аласың жок. Бул дүйнөң мени кызыктырбайт. YouTube каналынан Алмаз Арапов качан Кыргызстан эркиндикке чыгат, акшыга колония болбойт дейт. Акшыга эмес, баш көтөргөн бардык мамлекетке эле колония болуп баратабыз. Алмаз мырза качан кыргыз өзү эркиндикте жашоону каалаганда чыгат. Эгер байлаган жерге барып, мен азыр могу жерде отурган бир айымга айттым да, кече айылга барсам, отуруп, сөрдө отуруп, аябай кызыктым да, иним жакшы тоокторду багат экен. Тооктору кандай, козулары кандай экен деп короонун четине барып басып баратсам, тооктордун баары мени көздөй чуркады да. Мен ал үйгө барбайм го, мен аларга жем бербейм го, неге чуркайт? Анан карап, жакшы экен, козулары да жакшы экен деп кайра келип, сөрөгө жан баштап жатсам, чоң агамдын небереси кетип барса, ага да жүгүрдү да. Тоокторго баары бир экен да, киши бир нерсе көтөрүп алып эле кетип барса, жүгүрө берет экен да. Аларга баары бир экен да, биздики эмеспи? Ал жем береби, бербейби? Мен карап отуруп, биздин коомго аябай окшоштуруп койдум да. Карап көрүңүз, аябай дал келет экен да. Айылга Кытай келсе деле жүгүрө беребиз. Түрк келсе да жүгүрө беребиз. Америка келип десе да жүгүрө беребиз. Эмнеге жүгүрөбүз? Facebook'tan дейт акыл деген көчмөндөр оюнунун автору же болбосо биринчи жолу сунуштаган ким дейт. Эми айттым, ага жооп бердим. Эми мындай кылалы, ушуга чекит коеюнбу? Чекит койсом, биринчиден автору ким болсо дагы, мен дагы бир жолу баса белгилеп айтам, ушуну жоготпостон бөтөн элдер, көчмөн болгондор көп бүгүн айтышып атат, биз да көчмөнбүз деп. Алар жоготуп берген. Нукура көчмөн маданиятын колунда кастарлап, кармап жүргөн бул касиеттүү кыргыз. Көчмөндөр оюндарынын автору бул касиеттүү эл. Дагы бир жолу баса белгилеп айтам. Мен улакты чыгарган эмесмин. Мен эңишти чыгарган жокмун. Мен кыз кумайды чыгарган жокмун. Азыр силер дагы билбейсиңер ким чыгарганын. 100 жылдап кыргыз эл чыгарып койгон. А ушул оюндарды Бишкекке, Кыргызстанга алып келүү. Мен айтам, бүтүндөй өмүрүм өткөнчө көкүрөк кагып сыймыктанып өтө алам. Айта алам. Бул баягы санжыра эмес, деди дептир, деп айтыптыр, деген экен, деген имиш. Бул мөөр басылып,
4 мамлекеттин тең борборунда сакталып турат. 4 мамлекеттин борборунда эл аралык уюштуруу тобунун президенти, ушул оюндун демилгечиси, ушул оюндардын жетекчиси Мадумаров Адахан Кимсанбаевич деп мөөр басылып турат. Ким талашса ким талашса талаша берсин, мен алардан талашпай, мен жана айтып өттүм. Баягы Чыңгыз Айтматовго кызыл жоолукту айтып берген киши дагы чыкса болмок экен, бул менин идеям деп. Фейсбуктан Нурик Караев, мен макул эмесмин, элдик кыймылынын акыбалы эмне болду? Акыбалы Кудайга шүгүр, бирде ыйлап, бирде сооронуп, бирде күлүп, эптеп, септеп жылып баратат. Биздин айткан, жарыя кылган санга жете элекпиз. Жайдын ичинде жетиш андан да кыйыныраак болду. Кудай буйрса, бул 1 жылдык ичинде бүтүрөбүз деген оюбуз бар эле. Дагы эле коомго жараша болот ал. Эгер биз кайдыгер болуп, биз өзүбүз издеп, биз барып кол коюп бербесек, арабыздан издеп жүрүш кыйын. Ишенем, Кудай кааласа, буйрган күнү биз ошол 300 000 колду жыйнайбыз. Фейсбуктан Нурабидин Баргыбаев, журналисттер татыктуу суроолоруңар жокпу дейт. Мына сиздерге кайрылып атат. Адатта туруп алып баарын октасыңар, эмне суроо бере албайсыңар дейт. Келерки парламенттик жана президенттик шайлоонун ыйык Рамазан айынын акыркы күндөрү өткөрөлү деген сунуш киргизейлиби? Ыйык орозо айында ыйманга келип таза. Ишенбейм мен. Орозо айында болобу, башка айында болобу, ишениш кыйын болуп калды. Бирок ой туура. Бул деген сөз мындай да, 30 күн ыймандуу бол дагы, калган күндөр ыйманыңды сата бер десе боло турган болуп калбайбы анда? Анда болбой калат. YouTube Акжол Рустамов дейт, ассаламу алейкум. Адахан Кимсанбаевич, эгер сизди Россияга элчиликке дайындаса келет белеңиз, сизди мигранттар колдойт жана сыйлайт дейт. Биздин ал жакта убактылуу иштеп жүргөн жигиттер менен кыздар сыйлаган адамды ал жерге жибербейт да. Ал жака өзү сыйлаган киши керек да. Өзү сыйлаган, анан ошо кишини сыйлаган киши керек да. Анан эл сыйлаган кишини ал жака жибере берсе, анда өкмөт оңолуп кетпейби? Мына азыр үйдөн чыгып келатсам, ар экинчи күнү, жума күнү таштандыларды жыйнап кетет да көчөдөн. КамАЗ. Анан таштандыларды жыйнап атса, ар жактагы ит ушундай үрүп атат, демеле жерди тытып атат да. Ошол таштандысын, ошол үйдүн таштандысын шыпырып кетип бараткан кишилерге үрүп атат. Ошол дагы мага катуу таасир калтырды. Карачы, ошонун эшигинин алдындагы шыпырынды, таштандыны шыпырып тазалап кетип бараткан кишини жеп койгудай болуп үрүп атат. Мага катуу таасир калтырды дагы. Ойлодум, айланайым, мен дагы ушундай болуп коомду тазалайм десе ушундай кырылдап атпайбы депчи. Мен капа болушум керекпи? Жок.